Кыргыз эли ислам динин кайсыл кылымда кабыл алган дейт. Албетте бул боюнча өтө көп маалыматтар бар. Менин билишим боюнча кыргыз эли, ичкилик кыргыздар калган кара кыргыздарга караганда бир кылым мурдараак кабыл алып, булар ошол жерде өзбек туугандар, тажик туугандар менен, тажик туугандар менен жаатташ жашап турган себептен болуп, ал эми кийин Тагай би келгенден баштап ошол адигине Тагай би келгенден баштап калган кыргыздар кабыл алышып, демек кийинчерээк мусулманчылыкты кабыл кылган деп айтсак туура болот. Ошол мусулманчылык өткөндөн кийин жалпы кыргыздын кабырстаны, мазары, мүрзөсү мына ушул Арстан бабтагы ошол мазар болуп, ошол кыргыздын кайсыл гана жеринде өлбөс ошонун бардыгын Арслан бабка барып коюп, Ысык көлдөнбү, Нарындан, Баткенден байтор кыргыз аттуунун бардыгы ошол жерге коюшкан делет. Ал эми барып кыргыз эл көбөйгөндөн кийин, андан кийин ошол ар ким өз жеринде көмгөндү адат кылып калган деп тарых китептеринин кээ бирлеринде айтылат. Кандай болгон күндө дагы кыргыз эли ислам динин кылыч менен деп же болбосо башка менен эмес, балким тандоо менен кабыл алган. Адигине Тагай би ошолор тандашып, ошондон бери биз Кудайга шүгүр мусулман болуп келе жатабыз. Ал эми кээ бир адамдар айтышат да, биз ошол мисалы үчүн теңирчи болушубуз керек же башка болушубуз керек деп. Жок, ал ошол биздин өткөн тарых. Ата бабабыз ошол мусулманчылык тандап алган экен, ошол ата бабабыздын калпагыбызды тандап алгандай, беш бармак тандап алгандай, ошону өзүбүз сактап келгендей, өзүбүздүн чепкидин сактап келгендей, апалардын белдемчелечегин сактап келгендей эле тандап алгандай эле мына ушул ислам динин тандап алгандагысы. Ислам динди кармануубуз демек ата бабабыздын тандоосуна, ыктыярына каршы болбостон, ошолордун акылын, тандоосун урматтагандык, сыйлагандык деп айтсак, албетте туура болот, урматтуу бир туугандар. Ал эми андан сырткары, эгерде биз өзүбүздүн эпосторго карай турган болсок, Манас атабыздын даарат алгандыгы, ал кишинин бир мусулман экендиги жөнүндө абдан көп маалыматтар айтылат да. Мисалы үчүн колун сууга салды дейт, кол дааратын алды дейт, бутун сууга салды дейт, бут дааратын алды дейт деп, Манас атабыздын колун бутун жуп даарат алгандыгы Манаста кадимкидей көрсөтүлүп, ал эми Саякбайдын вариантында ошол ак балтанын чубагы 6 жашка толгондо Төмөнкү Мекке шаарына Дамбылдага бериптир, 6 жыл окуптур, сакып буруш атанып, калыйпага кол берип деп, ошол ак балтанын чубагынын ошол Мекке шаарына барып окугандыгын Саякбай атабыздын вариантында кенен кесир айтылгандыгынан, демек биздин ошол баатырларыбыздан баш болуп бардыгыбыз мусулман болуп келгенбиз деген десек туура болот. Ал эмес Манас деген сөзүндө Кур'ани Каримде Манас деп айтылып, анын мааниси адамдар корголой турган жай деген маанини туюндурат да. Айтпай Манас атабыз жанагыдай курама жыйнап журт кылдым, кулалык таттап куш кылдым деген сөз. Ошол кураманын баары чогулуп келип, Манас атабызды калкан көрүп, корголой турган жер көрүп, ошонун туусунун астына коргологондугу себептен дагы бекеринен Манас адамдар корголой турган. Адамдар бардыгы үмүт үзүлгөндөр келип үмүт таба турган, үмүттүн шооласын жоготкондор шоола таба турган жер деген мааниде айтсак, ошондо урматтуу бир тууганым, биз бардыгын туура айткан болуп эсептелебиз. Жайшул Махди деген кандай которулат, жана булар кимдер деген бизде суроо бар экен. Жайшул Махди Азирети Махдинин аскерлери деген мааниде которулат дагы. Бул шииттерге таандык болгон ошол Ирак өлчөмүн чөлкөмүндө чыккан бир жамаат. Анан биздин Кыргызстан аймагында ушул Жайшул Махди бар экен деген сөзгө мен өтө таң калып, булар каяктан жүрүп Жайшул Махди болуп калат деп кээде оюма келип кетет. Бул жөнүндө Токон Мамутов өтө жакшы өзүнүн пикирлерин айтып берди. Анткени ал канткен мен ушул иштерди жакшы билип изилдеп көрүп жүргөн адам катарында. Айтор ошол Махдинин аскерлери эгерде ошол Махди чыгып калса, ошол кишини элчибизго деген үмүттө айткан болуулары керек. Андан башка бул жөнүндө менде терең маалымат жок. Бирок ошол шиит агымын жайылтуу боюнча, ошолордун бир географиялык саясий картасын кеңейтүү боюнча болгон аракеттерди колдонгон кыймыл деп өзүмчө мен түшүнүп жүрөм. Бачабаздар боюнча аларга каршы китептер барбы, болсо кимдер дейт. Бачабаздар булар ошол жанагы педофилдер деген маани. Мен дагы ошол педофилдерге өлүм жазасын берүүнү колдойт элем. Бул боюнча шариятыбызда дагы кенен кесир айтылды. Ал эми китептер боюнча жакында ошол чаканыраак бир китепче чыкты. Ошол аалымдардын пикирин билдирген, бирок андан башка көлөмдүү китеп жок. Бирок кандай болгон күндө дагы бачабаздык же жанагыдай
pedofiliya, жаш балдарды зордуктоо бул жөнүндө аяосуз жаза болуш керек. Эгерде Кытайдагыдай кылып өлүм жазасын киргизе турган болсок, ошондо ошонун баардыгы ордуна келмек. Мен таң калам, кээ бир адамдарга өлүм жазасын киргизүү ошол бир варварчылык деп, бирок жаш балдарды зордуктап атканды, ага аяп ошолорду бир түрмөдө багып отуруунун канчалык кажети бар деп мен айтаар элем. Даджал жөнүндө айтып бересизби дейт. Даджал мына ошол кыяматтын белгилеринин бири, урматтуу бир тууганым. Даджал ошол адамдарга бериле турган сыноо деп айтсак туура болот дагы. Эгерде кимдин ыйманы алсыз болуп, эки жүздүү болуп, туура эмес ыйманды мындай бир жүрөгүнө киргизип, пайгамбарыбыз каалагандай, Кудай Таалам каалагандай, бардык аалымдар түшүнгөндө исламда эмес, туура эмес бир жолдо жүрүп, өзүнчө эле бир мусулман болуп жүргөн болсо, мына ушул адамдар Даджалды көргөндө ушул Кудай экен деп азгырылып кете турган, үммөттүн башына келе турган чоңураак сыноо деп айткан болсок туура келет, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуяттарын окуп көргөндөр, пайгамбарыбыз алейхиссаламдан мурда Курани Каримдеги аяттарга кулак салган аалымдарыбыздын бардыгы ошол динибизге мындай бир өтө этиеттик менен мамиле кылууну бизге сөзсүз түрдө баяндап белгилеп берип кетишкен. Мисалы үчүн وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Аллах Тааланын Курани Каримде сөзү бар. Чыныгы момундар айтат: "О Кудай Таалам, ыйман келтиргендер үчүн биздин жүрөгүбүздө жек көрүү болбосун" деген маанини айтып өтүп кетет. Анткени мусулмандарды жек көрүү, ошолорго жакшылыкты ыра көрбө, мына ушунун өзү чындыгында өтө коркунучтуу маселе. Кээ бир адамдар өздөрү мусулман болуп, бирок өзү жакшы көргөн жакшылыкты башкаларга ыра көргүсү келбейт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жолун карманган тасаввуф багытындагы аалымдар айтат: чыныгы тасаввуф, чыныгы сопучулук эмнеде? Чыныгы сопучулуктун мааниси бул Кудай Тааланы сүйүүдө турат. Ошондой эле адамдар сени жакшы көргөндөн ырахат албастан, сен адамдарды адам болгондугу үчүн жакшы көрүп, адамды инсан болгондугу үчүн жакшы көрүп, "Валакат каррамна бани Адама", биз чындыгында адам уулун, адам пендесин, адам тукумун урматтуу кылып жараттык деп адам болгон үчүн жакшы көрө турган болсоң, анда ошол сен чыныгы момундуктун, ыймандын даамын таттып жаткан болосуң деп айтышат. Тагдырга ыйман келтирүү деген эмне деген суроо азыркы учурда кээ бир адамдарга айтсаң, тагдырга ушинтип жазылган экен, аны кантип өзгөртөм дейт. Бирок тагдырга ыйман келтирүү бул тагдыр сени мажбурлат деген сөз эмес. Тагдыр кандай? Тагдыр Аллах Тааланын илиминин чексиздигин, ченемсиздигин, кенендигин жана түпсүздүгүн айтып берген маселе. Аллах Таала инсанды жаратуудан мурда, эгер ушул инсанды жаратса, ага тандоо ыктыяр берсе, инсан мына ушул ыктыярды кантип тандап, кайсыл жолго түшөт, мына ошону инсанды жаратуудан мурда билип тагдырга жазып койгон деген сөз. Демек тагдырга жазуу инсанды кааласаң, каалабасаң, мына ушундай болосуң деген сөз эмес. Балким бул деген сөз инсанга каалоо берилип, тандоо берилип, ыктыяр берилип, ошол инсан өзүнүн ыктыярын кантип пайдалангандыгын Кудай Таалам алдын ала билип тагдырга жазып койду. Тагдыр деген Кудайдын илиминин ченемсиздигин, чексиздигин билдире турган бир иш деп айткан болсок туура болот. Демек бир адам тагдырга шылтап, тагдырыма жазган экен арак ичип калдым, тагдырыма жазган экен мисалы үчүн ушундай болуп калдым дегендин бардыгы албетте туура эмес. Урматтуу бир туугандар, биз мусулман адам баласы колубуздан келишинче жөнөкөй болуубуз керек. Элдерге аралашып, адамдар менен бирге болуп, адамдардын арасындагы проблемалардын бардыгын мындай бир жеринен таанышканга аракет кыла турган болсок, ошондо гана биз чындыгында мындай бир динибиз айткан бир салт санаага, динибиз айткан бир жөнөкөйлүүлүккө жетишкен болор элек. Адамдардан бөлүнүп, таптакыр оолактап, адамдар өзүнчө бир ааламда, анан кийин чоңдорубуз өзүнчө бир ааламда болуп калса, албетте бул туура эмес. Мисалы үчүн бүгүн биз мына өтүп кеткен көп жылдар жогорку сотто иштеген Зулумбек Жамашев аттуу абабыздын ошол Куран окуу аземине барган жерде көп адамдар абдан таң калышты. Эмне үчүн ушул жерде мындай бир премьер-министр Куран окуган элге аралашып келди. Анткени эч качан андайды көрүшкөн эмес бардыгы. Бирок ошол Темир Сариев өзү келип элге аралашып Куран окутканын көрүп көп адамдар мына ушунча болот экен го. Анткени бүт иштен кеткен ошол премьер-министрлердин бардыгы келип
Olturuştu bular dayım ele gelişet. Bирок иштеп аткан премьер министрлердин элге аралашып келип Кур'ан окуткандыгын көргөн адамдардын бардыгы сүйүнүп, демек чоңдорубуз бизге жакындаган болсо анда биздин жашообуздан дагы жакшы болот экен деген үмүт байлагандыгын айта турган болсок, ошондо ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Биз дагы жөнөкөйрөөк болсок, колдон келишинче ылдыйраак чыга турган болсок, бардыгы жакшы болот деген сүйлөмдү биз билишибиз керек.